урматтуу мекендештер, бүгүн 16-сентябрь 2020 жылдын 16-сентябрь күнү сааттагы 12 болуп калды. Азыр биз кыска ошол видеороликте консулдук кызматкерлерден кандай тартипте, кандай эрежеде биздин жарандар кандай келип эмне маселе менен кайрылат, ошондой эле шайлоого кандай даярдык көрүп атабыз, ошону аз көрсөтүп беребиз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына эшиктин алдында киши көп, бирок биз да азыр накопительге киребиз. Накопительде орун бош, отуруп талон менен чакырып атабыз. Ошо талонду отуруп эле шашпай талон чакырганда кирбей эле биздин жарандар өздөрү ушул эшиктин оозунда биринчи киргенде же баары кире тургандай кылып очуп талашып ушундай топтолуп турушат. Мына бул тизме ошол шайлоого карата алдын ала тизме болгон, 10-июлда тактаган. Эгер биздин жарандар келип, азыр көрдүңүздөр эч ким жок, эч ким өзүн текшербейт. Өзүн текшерип туруп, алдын ала тизмеде болсо, шайлоого катышат экен, мен шайлоо участогу ушундай экен деп кетсе болмок. Эми контролдук тизме борбордук шайлоо комиссиясынан 1-2 күндө келет. Буну алып туруп, болбосо башка стенд кылып, биз контролдук тизмени дагы биздин 2 шайлоо участогу Москва шаарында 9001, 9005ти башка стенд кылып тагып коебуз. Андан контролдук тизмени да көрүп кетүү бөлүгүн толтурат. Башка бирөөлөр, мисалы үчүн ошо балдарына тиешелүү документ же болбосо материалдык иш аракеттерин жүргүзүүгө бланкаларды толтуруп атышат. Мына жер тартып койчу мына. Эми бул жер турган эмне кажети бар эми? Ошон үчүн мына кирсе, мына түшүнгөн биздин жарандар отурат шашпайлы, очут келгенде кирет. Мында эшик ачылбайт да. Бизде охранниктер, күзөтчүлөр, рупор дагы бар, катык бакырат, ушунчанчы кир, ушу киши. Биз деле баарын кетиргенге аракет кылабыз да. Биз мындай турган менен бизге эмне пайда? Сиздер көрүп тургандай, ар бир окошко, 1-чи, 2-чи, 3-чү окошко. 1-чи окошкода материалдык кыймыл аракеттер жүргүзүлөт. Биздин жарандар жана көргөндөй сыртта тиешелүү бланкасын, формасын толтуруп, ана 1-2 киши. Көп киргизсек, анда биздин кызматкерлерге иштегенге тоскоол болуп калат. Ошон үчүн биздин жанагы күзөтчүлөр 2-3 бул окошкого кимдин кезеги келди, ошентип чакырып атат. Бул жерде болсо Кыргызстанга кайра кетүү күбөлүгү ушул окошкода алынат. Жанагы паспорту жоготкондо полициядан справка, аныктама алып келсе, ошондо сүрөттөр менен ушул жерде Кыргызстан кайра кетүү күбөлүгүн жазып атабыз. Бул окошкода 3-чүдө балдардын документи, паспорт алып атышат 3 жылдык мөөнөт менен. Болбосо ошо балдарына жанагы күбөлүктөн кийин чегарадан өтүш үчүн балдарга дагы Кыргызстанга кайра кетүү күбөлүгүн алып атат. 3 окошко өзүңүздөр көрүп турасыздар, 1-2 киши. Бул дагы окошко, бул окошко түздөн-түз шайлоого жардам берип, консулдук каттоо ошондой эле форма экини алып атат. Бул 1-чи окошко. Бул 2-чи окошко. Бул кызматкерибиз дагы ошол шайлоого жараша балдарды консулдук каттоого, бирок ошон менен бирге паспорттарды узартуу ушул жигитибизде, ушул биздин кызматкерде. Ошон үчүн ар бир кызматкер бир эмес 2-3 кыймыл аракет жасап атат да, ошон үчүн биздин жарандар көп келип атат. Бул кызматкерибиз дагы форма экини алып атат. Ошон үчүн мына балдар сырттан толтуруп келди форма экини. Бүтпөсүн деп баарын идентификация кылыш керек. Мыйзам талабы, идентификация болсо ал жаран ошол аныктай албай калабыз. Демек бизге чек чыкпайт дагы, ол жараныбыз шайлоого катыша албайт. Идентификация өткөндөн кийин мына жерде шайлоо комиссиянын 2 мүчөсү, 2 шайлоонун комиссиясынын мүчөлөрү отурат, 9001, 9005тен. Булар жанагы арызды алып келгенде паспорттун көчүрмөсүн алат, арызын алат, ошондой эле чыккан чегин алат. Мына арыздын формасы алдын отрывной кылып берип атабыз. Участоктун номерин тартып жазып туруп, чтобы алар келип адашпайт. 9001 болсо 9001, болбосо 9005ке түздөн-түз кире берет. Бул паспорттун көчүрмөсү.
Бул болсо мына чек. Идентификация, ушул киши анык экен. Мурда биометрикасын тапшырган деп. Ушул 3 кагазды биз борборлук шайлоо комиссияга күндө түн ичинде жиберип атабыз, сканировать этип. Көчүрмөсүн. Бул кызматкерибиз паспортко азыр биздин жарандар мына пандемия үчүн Кыргызстанга барган болсо, бул жерден загранпаспорт алса болот. Тиешелүү документтерин алып келет. Мына бул кызыбыз өзү волонтер, студентка. Күндө окуусунан бошогондо келип жардам берип атат. Жанагы биз айткан арыздарды бул таблица кылып киргизип атат. Gününküsün gününe 400 болобу, 500 болобу канча киши ошол электронный вариант кылып буларда сканировать этип жиберебиз, ошондо эле тизмесин беребиз. Ал тизмеде фамилия, аты жөнү, анан пин гана жазылат. Бул да мыйзамдын талабы. Бул кызматкерлерибиз биринчи жолу биометрика тапшырганда биометрикасын тапшырып, андан консулдук каттоо коюп атабыз. Биринчи жолу тапшырганда андай биздин жарандар аз эле. Bir ile günün içinde az bizim canan biyometrika tapşırat, konsul katta oturat, ошондой эле форма экисин алсак, аны БШК менен борбор шайлоо комиссия менен сүйлөшкөнбүз, ошолор тизмеге киргизет. Баарын айтып атабыз биздин жарандарга 7 күн, 5 күн, 7 күндөн кийин tizme.gov.kg'den текшериңиздер, таптакыр чыкпаса, убакыт көп, анда бизге түздөн-түз келиңиздер. 19-дан кийин деп айтып атабыз. Бул жигитибиз дагы өзүңүздөр көргөндөй дагы эле ошол эле шайлоонун ошо тизмелери көп экен. Күнүнкүсүн күнүнө биз тизмеге түшүрүп, сканировать этип Кыргызстанга жиберишибиз керек. Бул да мыйзамдын талабы. Муну эки кызматкерибиз түн ичинде калып, жана 9, 10, 11, кече күнү 11де бүттүк жумушубузду. Канча киши келсе дагы 9га чейин келгендерде баарын кабыл алып андан кетип атабыз. Мурунку күнү түнкү 12ге чейин иштедик. Ошон үчүн ким келсе сабыр кылып шашпай бүтүп турса, биз баарын толук жумуштарын бүтүрүп, ошол шайлоо каттоо тизмеге киргизип, биометрикасын алып, консул каттоо коюп, ал эми кимде биометрикасы болсо, аларды идентификация кылып эле форма экин толтуруп аны жиберип атабыз.